Укалоо баланын ден соолугу үчүн, өнүгүүсү үчүн өтө маанилүү. Дарыгер укалоочу Диана Жанышева күнүнө болжол менен ондой наристе кабыл алат. Наристелерге дарыгерлердин көрсөтмөсү менен гана укалоо жасалат. Укалоо балага күнүмдүк кам көрүүнүн негизги багыты болуп саналат. Ал наристенин терисине гана эмес, өнүгүүсүнө, өсүүсүнө, кыймыл аракетине, нерв жана жүрөк кан тамыр системасына абдан пайдасын тийгизет. Негизи эң биринчиден бул иммунитетти көтөрүү. Анткени баарыбыз билгендей эле гемоглобин кан аркылуу биздин клеткаларыбызга, тканьдарыбызга келет. Ошондо биз массаж жасаганда кандын жүгүрүүсү жакшыраак болуп, клеткаларыбыз больше питание алып, и гемоглобин да жакшы клеткаларга жеткирилет. Экинчиден сөөктөрүн, булчуңдарына өсүшүнө тоже чоң таасири бар. Анткени бала өсүп баратканда биз массаж кылганда баланын туура жөргөлөгүнө, отурганына, башын кармаганына аябай жардамы чоң болот массаждын. Бир жашка чейин 1,5 айдан бир 4 курс массаж алса абдан жакшы болот, пайдасы чоң, жакшы тиет да. 3 айында мисалы массаж жасап баштаганда башын кармаганына акцент кылабыз. 6 айында болсо переворот деп коебуз, бала оодарылганга жакшы таасир берет. 9 айында отурганына и 12 айында басканына багы. Дени сак балага дагы профилактикалык негизде 1,5 айынан баштап массаж жасап туруу сунушталат. Ал үчүн бөлмөңүздү тазалап, желдетип жана анын температурасын 22 градустан 25 градуска чейин жылытышыңыз керек. Үй шартында да энелер өздөрү жасаса болот, бирок обязательно запретный зона деп коет. Определенный участоктор бар, ал жака массаж жасабайт. Мисалы, подмышечный впадина, моюн жактарга, паховой область жактарга. Ошол жактарды билип алса, ар бир энеге жакшы болот деп ойлойм. Бирок күнүнө бир 15-20 мүнөт гимнастика, массаж жасаса, пайдасы аябай чоң болот. Массажда эң негизгиси 4 эле движение бар. Поглаживание, мындай сыйпалап эметебиз. Анан растирание деп коебуз, более кичине интенсивныйраак. Скорости кичине батыраак и разминание. Мойнуна жасаса болот, бирок үй шартында энелерге мойнуна жасаганын мен сунуштабайм. Анткени бул мойнунда крупный сосуды, лимфатический узелдер кожага аябай жакын расположен болот. Поэтому бул жакты лучше, когда специалист, билген адам, дарыгер жасаса, анда жакшыраак болот. Массаждын противопоказаниялары бар. Эгерде бала вирусный же инфекционный бир оорулар менен ооруп аткан болсо, массаж жасалбайт. Температурасы повышенный болсо же кандайдыр балдардын кожасы аябай нежный болот. Эгерде кандай бир высыпаниялар болсо, анда тоже ошондой учурларда массаж жасалбайт. Укалоо жасалган наристенин денеси чымыр жана чыйраак болот. Калыптануусу, өсүүсү жакшырып, уйкусу тынч болот. Керемет Сабыржанова, Кадыр Султаналиев, Нурзат Бектурсун кызы, Замана студиясы.